Ассаламу алейкум тугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 24 февраль 2025 жыл мен сиздерге Шейиттөбөдө жайгашкан, ушундай толугу менен бүткөрүлгөн жаңы новостройка домдон сатыла турган 2 бөлмөлүү ПСО квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Күнгөй бетте жайгашкан тугандар. Тех паспорту жакынкы күндөрдө берилет. Эң негизгиси бул дом ремонтко берилген, адамдар кадимкидей ремонт кылып аткан учуру. Так, тугандар. Стройкомпания Business House. Бул домдун аталышы Достук Плаза. Мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Шейиттөбө. Шейиттөбөдөгү Курманжан Датка көчөсү Кыргызская көчөсү менен кесилишет. Ошол эки көчөнүн кесилишинде светофор дагы бар. Ошол светофордун жанында ушул мен айткан Business House курулуш компаниясы курган домду көрө аласыздар. Тодар, мына. Караңыздар. Мына жер Курманжан Датка көчөсү. Ошол чоң центральный жолдун эле боюнда ушул дом жайгашкан. Азыр сатылуучу квартиранын балконуна чыгып дагы көргөзүп маалымат берем сиздерге. Сатылуучу квартирабыз ушул мына блокто. Киргенде мына оң тараптан эсептегенде биринчи подъезд, 10-чу кабат тугандар. Чыгып бара бериңиздер, маалымат берем. Жастар, мына жакта 2 лифттин местосы бар. Чыгып оңго бурулсаңыздар, мына 10-чу кабаттын коридору. Коридорлорун көрүп атасыздар, сонун болуп жасалган, дубалдары декор болгон. Так, 10-чу кабат сатылуучу квартирабыз ушул сол тараптагы жайгашкан эшик болуп калат. 2 бөлмөлүү квартира, аянты 73 квадрат метр. Ремонтко берилген. Адамдар кадимкидей ремонт кылып жашап аткан учуру тугандар. Сиздер деле алып ремонт кылып жашай берсеңиздер болот. Ремонтко берилген. Эшикти ачып кирип келе бересиздер. Аянты 73. Эң негизгиси күнгөй бет. Менимче бул сатылуучу квартира көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Видеону аягына чейин сабыр кылып көрүңүздөр. Баасы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылган тугандар. Бул спальный лоджиясы менен, бул жак конок бөлмөсү, бул жак болсо кухнясы тугандар. Отопление, природный газ, суу свет бардыгы бар. Квартиранын ичи кумшубак болгон, электромонтаж бүткөн тугандар. Ремонтко берилген. Так, азгандай кылайлы. Мына конок бөлмөсүнөн баштай берели, эң чоң комнатасынан. Лайктан басыңыздар, дос тааныш тууган уруктарга, группаларга жибериңиздер тугандар. Мына бул конок бөлмөсү. Плюс мына жакта чоң балкону дагы бар. Чыксаңыздар, ушул жерден Шейиттөбөнүн бурч-бурчтары, керек болсо Сулайман тоо дагы көрүнүп турат. Көрдүңүздөр, Курманжан Датка көчөсүнүн эле бою тугандар. Жакшы. Так. Күнгөй бет эң негизгиси. Эртең менен баштап Кудай буйрса, кечке чейин квартирага күн тийип, шамал жүгүрүп турат. Так, эми жүрүңүздөр. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына жакта да балкон бар экен да, мен лоджия деп ойлодум элем. Бирок кийин тугандар панорамный айнек терезелер менен тосуп алсаңыздар деле болот, жасап, Мына тугандар. Ушундай. Айнек терезелерин панорамный кылып тосуп алсаңыздар, сиздерге деле плюс болот. Эми открытыйдан көрө закрытый болгону жакшыраак. Курманжан Датка көчө түз жүрүп барсаңыздар, Араванский, Жаңы мост тарапка карап бет аласыздар. Аны айтпасам деле билесиздер. Так, эми жүрүңүздөр. Кухнясын көргөзүп берейин. Жеңелерибиздин экинчи офиси. Мына тугандар, караңыздар. Природный газ бар, көрдүңүздөр, Мына ылдый тарабы деле наливной пол болуп тегизделген. Фольганы таштап туруп эле ламинатты басып бересиздер. Так. Эми ажатканасын көргөзөйүн. Шу ажаткана бир аз кичикирээк болуп турат. Бул барыңыздар эле билген душ. Анын жакшы жери квартирага киргенде мына прихожкалары дагы кеңир экен. Ал жакта шкафчиктин орду бар экен. Тугандар, азында ПСО квартира болгондо квартира тардай көрүнө берет. Ремонт болуп, ремонт бүткөндө өтө чоңоёт квартира, кадимкидей чоңоёт. Аны ремонт кылып жашаатындай жүргөндөр билет. Алар аянты 73, ар бир квадрат метри болгону $630 бааланды. Анан кеми бар. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнө чаласыздар.
вариант обмен жолдорун сурап атмын. Эми айтып көрөсүздөр таңдар. Балким машинага же дагы балким бир башка нерсеге макул болуп калат, айтсаңыздар. Барыңыздарга ийгилик. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм, сиздер болсо ушундай сом квартираны колдон чыгарбаңыздар.